Урматтуу мекендештер, мен сиздер менен азыр абдан бир актуалдуу, маанилүү маселе менен бөлүшкүм келип турат. Буга чейин билесиздер, мен ушул парламент трибунасынан жанагы өспүрүмдөргө сексуалдык аракеттерди көрүп, аларды зордуктаган жанагы зөөкүрлөр түрмөгө түшүп, бирок анын ичинде жакынкы эле убакыттын ичинде ошол өспүрүмдөрдү зордуктап, сексуалдык ыдык көрсөткөнүнө карабастан 88 адам түрмөдөн пробацияны колдонуп эркиндикке чыгып кеткенин, алар азыркы күндө дагы эркиндикте жүргөнүн, аз убакыт эле түрмөдө отуруп пробацияны колдонуп эркиндикке чыгып атканын, тескерисинче ошол кыздарга, ата энелерге кайра түрмөдөн чыгып барып дагы бир коркутуу үркүтүүлөр жасап атканын кескин сындагамын. Күч органдары буга жооп берген, ал үчүн мыйзамды өзгөртүш керек деп. Азыр мыйзамда ушундай жылчыкчаларды таап алган соттор. Мен кат жүзүндө тиешелүү комитетке өзүмдүн сунуштарымды бердим. 16 жашка тола элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек. Алар ошол оор жазага тартылган боюнча аларды түрмөдөн бошотконго биз эч кандай бүт жагынан мындай бөгөт коюшубуз керек. Бул өтө мындай чоң актуалдуу маселе. Бул боюнча мына депутат Эльвира Сурабалдиева баштаган коллегаларыбыз мыйзам долбоорун сунуштап, мен ага кат жүзүндө ушул сунушумду берип, ал кабыл алынды парламенттен. Кылмыш кодексине, кылмыш процессуалдык кодекске өзгөртүү кирип, президент кол койду. Демек, бул мыйзам долбоору мындан ары биздин сөзсүз түрдө көзөмөлүбүздө болот. Мындан ары жашы 16-га толо элек өспүрүмдөргө жанагы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасап, ыдык көрсөтүп, жанагынтип аларга мындай зордуктаган биздин жанагы мыкаачылар, зөөкүрлөр мындан ары катуу көзөмөлдө болот. Алар пробацияны колдонуп эркиндикке түрмөдөн чыга албайт. Мына ошондой айбандык жасаган, ошондой бир жаман кадамга барган эркектерге катаал жаза күтүп турат. Алар пробацияны колдонуп, абактан бир 5-6 ай отуруп чыгып кетем, жолун табам, мыйзам жол берет экен деген түшүнүктөн мындан ары алыс болуш керек. Мына биз бул мыйзам долбоорду кабыл алдык. Мыйзам долбоорунун аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алабыз. Президент кол коюп, мыйзам долбоору күчүнө кирди. Мындан ары мына ушундай ыкма бир ыплас жолдорго барып, бирок мен абактан бошонуп кетет экенмин, жолу бар экен, мыйзамда ушундай бир жылчыкча бар экен, абактан бошонуп кетем деген ойлор болсо терең жаңылышат. Андай зөөкүлдөрдүн орду дайыма түрмөдө болуш керек. Аларды биз коомчулук баарыбыз мындай жээрип, алардын жазасын дайыма катаалдатып, эч кандай бир жеңилдик берилбеш керек деген ойдомун. Аманчылык болсун.